Assalamu алейкум, урматтуу кадырман кыргыз элим. Урматтуу бир туугандар, урматтуу менин жердештерим. Мына ошентип бир айлык шайлоо үгүт иштери дагы соңуна келип жетти. Урматтуу бир туугандар, мен сиздерди терең ишенич менен бүгүн сиздерге чын жүрөктөн кайрылуу кылып турам. 30 жылда экономикалык жана саясий кризиске кептелдик. Бир туугандар, бүгүн биз акыйкат издеп, жаңы жүздөрдүн келишин, жаңы өзгөрүүлөрдү болушун чын жүрөктөн каалап турабыз. Ооба, мен дагы сиздердей карапайым үй бүлөдөн чыккан, бүгүн ошол өзгөрүүлөргө биздин командабыз менен мен баш болуп бел байлап турабыз. Бир туугандар, келиңиздер, баарыбыз биримдикте 30 жылда чирген коррупциялык схемалардын барын жүзүн ачып, акыйкаттуулукту карапайым элге орнотойлу. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мен бир ай бою үгүт иштерин жалаң жүргүздүм. Дербиш атка кондум. Бирок мен, урматтуу калайык калк, жегич атка конгум келбейт. Ошондуктан мен баарыңыздарды урматтап, чоң күрөшкө дагы да чакырам. Мен үйдөн үйгө, айылдан айылга кыдырып, физикалык жактан ар бириңиздерге жетишкен жокмун. Мен ар бир айылга баннер ил алган жокмун. Мен ар бир айылда агитатор жалда алган жокмун. Бирок мен терең ишенич менен билип турам. Бүгүн сиздер чыныгы өзгөрүүнү каалап турасыздар. Мен сиздердин жүрөгүңүздөргө баннер ил алдым деп айтам. Жана ошондой эле биз коррупция менен күрөшкөнүбүздү бүгүн да токтотпойбуз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мен чыныгы өзгөрүүнү каалап, бир эмес 2 жолу дебатка чакырдым. Мына бүгүн дагы ошондой 5-октябрда төңкөрүш болгондой, дагы да коркунуч жаралып турат. Дебатка келбеген себеби элди сыйлабаганы. Урматтуу бир туугандар, мына ушул жерден агитаторлордун артына, акчанын артына жашынган талапкерлерди таразалап алыңыздар. Келиңиздер, мен сиздердин ишеничиңиздерди акчага сатып алгым келбейт, бир туугандар. Мени тааныбай калган Шамалды Сай, Ташкөмүр, Каракөл шарчасындагы мен бир туугандарым. Мен бүгүн жаш, дымактуу, токтогулдан суурулуп чыккан жигит болуп турам. Мен сиздердин ишеничиңиздерди чыныгы өзүңүздөрдөн алгым келет. Мына дал ошол ишенич менен мен биздин округдагы, биздин өрөөндөгү чыныгы өзгөрүүгө алып келгенге мен сиздерди ишендирип айта алам. Келиңиздер, жаңы жүздөрдүн келишине, жаңы өзгөрүүлөргө чогуу бирге барайлы. Мен келечекте, менден кийинки келечекке коррупцияга малынып, келечегин саттырганга, келечегин урдатканга жол бергим келбейт. Биргеликте барыбыз күрөшөлү, күрөштөрдү токтотпойлу. Биз күндөн күнгө көбөйдөбүз. Карапайым эл күндөн күнгө аң сезим, акыл, эс тутуму, дүйнө таануусу өзгөрүп турат. Сиз менен биз дагы бул кыска өмүрдө кайдыгер карабастан 28 ноябрда люстрацияга алып келели. Баягы эскилерди, көпөстөрдү алып келбейли. Бул ирет байлар эмес, тайлар утсун. Бул ирет көпөстөр эмес, көчөттөр келсин. Парламентте сиздердин чыныгы мен таламыңыздарды талаша алам. Люстрацияга бирге барайлы, бир туугандар.